Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксидешіп жатқан мекендештер, ағалар, ежелер, байкелер, қарындаштар, инелер. Барыңыздар құтмандық құшуа күніңіздер мен. Туғандар, электромобиль бойынша маалымат берем деп айтқан болчумун. Бүгүн 1 апрель күнү барыңыздарға азыр кенен түшүндүрүп берейин. Электромобилдер күнүнө 2000 сомдон выкупка жана арендага бериле турган компания. Бул компанияны биринчиден мен өзүм машинасын алып көрдүм, айдап көрдүм, 2 күн айдадым. Ошол биринчи күнү алган күнү 50% болчу зарядкасы, ошол күнү 100ге чейин чогулткам, айдагам. И бүгүн азыр мына келип отуруп зарядтап атам да. Саат 3 болуп калды. Кече бир аз иштегенмин, бүгүн бир аз иштедим. В целом жакшы. Мен айдап жүргөн азыркы бул машина 2020-жылкы Чанган Чанган SM. Короче, Чанган Фада деген да. Яда деп койчу, Фада деп койбу. 2020-жылкы машина экен. Бул машинаны мен 2000ден арендага алдым. Бир ай минип көрөйүн, ал жак бул жагын карап көрөйүн депчи. Андан кийин жаңандай моменттери болгон болсо, ошол моменттери менен байланыштуу кылып туруп, кийин уже көрөбүз деген сүйлөшүүлөр менен алдык. Анан бул компания мисалы үчүн арендага 2000ден бир айда 2 жолу выходной депозит боюнча азыр мен дагы айтып кетем. Биринчи силерге кыскача видеону коюп берейин. Ошо мен биринчи күнү барып тарткан видеом бар да. Сурапчы ичинен кандай информация эмне болгон бүт баарын карап сураштырганмын. Ошону азыр коюп коёмун. Ошону силер биринчи көргүлө. Анан кийин кайра мен улантам. Так, походу могу машиналар окшоп жатат. Яндекс Про. Эмеден Токай Рыскулова 175, могу Хичкадан келдим да, получается. Тети Веданта деген жак менен келип, анан азыр кирип сурайынчы ушуну. Булут парк деген ушул беле? Жана эмеден Инстаграм жазып келдим да, эме боюнча, машина боюнча. Мен өзүм үчүн запись кылайынчы, камера силер тартпайм. Вопрос туруп, эмелер боюнча, машиналар боюнча. Кандай болот эмелер? Условиялары кандай? Так, бизде 3 түрү бар машинанын. Могу Чанган Ядо дегендер бар. Булар 25 айга 30 000 бересиз, право паспорт, история каралбайт. Эч кандай баягы поручатель анан ал муну алып кел доход сурабайбыз. Калмый соттолгон болсоңуз эле 30 000 менен келип бере беребиз. Ал выкупка, Выкупка 25 айга өзүнүз төлөйсүз. Күнүнө айына 2 выходной, айына 29-30 беребиз. Ошону төлөп 25 айда 2000 бизге бересиз. Бул машинаңыз артыңызга өткөзүп беребиз, пока биздин атыбызда болот. Анан аш соттор бар, минивэн деп коет. Ал болсо 15 айга ага деле 30 000 сом. Ошондой эле. BID Чин деген машина бар. Ага деле 30 000 сом. Бул болсо 3 жылга 2024 запас кодасы көп аябай. 460 жазылган, азыр фактически 350-400 чейин алып жүрүп атат да. А берки бул Чанган Ядо деген машиналар болсо 200дөн 250ге чейин да. Ар кандай да, айдаганына жараша, мисалы кыйнабай жайрак айдаса көбүрөөк жүрөт деген. Ошондо выкупка 30 000, арендага? Арендага 15 000. Депозит 15 000, Ал деле 2000ден бирок арендага деле. Жанагындай эле бир айда 2 жолу выходной. Бир айда 2 выходной. Бирок лажиналар чыгып калат, мисалы бузулуп, андай дөңгөлөк жаңы кылып, состояние жакшы кылып, арендага бузулган талаптарга жооп берип, бузулса орто жолдон жазап беребиз. Ал выкупка болсо бузулуп калат, эми машина болгон техника бузулат, эми электричествосы кетет, алып кетет, анан выкуп болгон алган киши өзү жазайт да. Бирок башында карап беребиз, состояниясын жакшыртып кылып беребиз. Силерден алган машина аренданы жана выкуп алгандан кийин условия жокпу? Паркта иштеш керек, ал жак бул жак деген же? Жок, ошо биздин паркта иштеш керек. Силер паркта кандай болот? 2%. 2%. Бизде иштеш керек обязательно. Булут деген процент. Булут мекенин иштеш керек. Бизде мекенин булутта да иштеш керек. Эми бизде эле 2%. Бирок машиналар сизде деле наличие бар, же жок болуп калган болсочу? Жок болуп калбайт пока что. Жок болуп калса деле келет кайра. 1-2 күнгө жок болуп калышы мүмкүн, болот постоянно. Кабарлашып бизге келе бериз. Всё анда, рахмат. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле азыркы учурда силер жанагындай консультацияны уктуңар да. Депозит дегени бар болчу, плюс парктын комиссиясы 2%, ошол парктан машинаны алган үчүн. Жана
арендага болгон болсо оңдоп беришет. Выкупка болгон болсо, эми выкуп бул техника. Башында машинаны зың кылып силерге берет экен. Анан кийин уже по ходу времени получается өзүңөр эме кыласыңар да. Эми бүгүн как раз 1 апрель жакшы жаңылык туугандар. Без первоначального взноса 1 сом дагы кереги жок. Просто барасыңар, паспортуңарды, жашаган жердин справкасы, не судимости, анан жанагы эмеден түндүктөн 1-2 справканы сразу эле көрүп туруп эле барган күнүңөр эле сразу машинага отуруп алып кете турган мүмкүнчүлүк бүгүн пайда болду. Ошол үчүн туугандар, кимде ким машина издеп жаткан болсо, арендага, выкупка күнүнө 2000 сомдон электромобилдер. Силерди Чанган Фада байк BID жанагы E5-тин башкачасы бар го, мындай грубыйраак, мындай серьезныйраакчы. Ошолор бүт бары арендага берилет экен. В наличии машиналар барбы, жокпу деп сурасам, в наличии машиналар ар дайым бар. Эгерде жок болуп калган болсо, 1-2 же 3 күнгө чейин максимум дейт. Ошо келип калат дейт. То есть постоянный поток бар экен туугандар. Ошол үчүн туугандар, кимде ким машина алам деп аткан болсо, 22 жаштан жогору 1 сом чөнтөңүргө салбай туруп эле, барып туруп эле, как положено, паспортуңарды, праваңарды эмени берип туруп, договорду кыласыңар ошол жактан. Договор кылып туруп, анан кийин ошол компаниядан машинаны алып чыгып кетесиңер. Анча-мынча машиналар обклейкасы менен бар экен, анча-мынча машиналар белый экен. Мен ошо жөнөкөй эле белыйын алганмын. Обклейка алган болсоңор, эми жана таксиде постоянно иштейм деген туугандарга жанагындай бонустары бар. Анан парк боюнча туугандар, мен ушул парк менен азыр келишим түзүп, ушул парк менен иштеше турган болдум. Бул парк булут парк экен. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштеген болсо, процент туугандар 1%. Ар бир заказдан 1% алат. Ошол үчүн туугандар, мен бул парк менен келишим түзүп, эми ушул парк менен 1 ай иштешип көрөйлү деп сүйлөштүк. Ошол үчүн туугандар, кимде ким ушул видеону көрүп жаткан болсо, колдоо катарында мени колдоп, ушул паркка кошулгула, иштешели, подключенияга кошулуп көргүлө, чисто мени колдоп, мына адышы жардам сурап коюн силерден, потому что мен деле буларга айттым да. Жагандай блогермин, атактуу болбосом деле кичине бир аз эми бар депчи. Ошол үчүн туугандар, мына чисто по-братски, жагандай адушинский дегендейчи кошулуп, 1% менен иштешкиле. Ушул ай бүткөндөн кийин уже результатты көрөбүз деди, анан кийин уже эме кылабыз, розыгрыштар баштайбыз дейт. Жанагындай водительдер катышкан денежный розыгрыштар, телефон ал жак бул жак, эми аларды уже постепенно сүйлөшө турган болдук да. Мисалы үчүнчү, эгерде жакшы результат болгон болсо, анда кийинки айдан уже розыгрыш баштаганга мүмкүнчүлүк түзүп берет деп айтышты мага. Ошол үчүн туугандар, келгиле кичине газдан берип кошулуп паркка 1% иштешип көргүлө, подключашка экен туугандар. Эгерде мына кимге ким машина керек болгон болсо, тоже ушул эле паркка барып туруп эле машинаны 2000ден без первоначальный взнос алып туруп, күнүнө 2000ден минип туруп, и плюс ушу паркка кошулуп иштесеңиздер, анда 2% ошол эме машина алган үчүнчү. А так чисто мында со стороны кошулган болсоңор, чисто мен атынан барып кошулган болсом 1%тен иштесеңиздер болот туугандар. Ошол үчүн келгиле колдоп коштоп ушул номерге жазып 509 169 169 деген номерге жазып туруп кошулгула. Мен азыр будан кийин жанагындай краткий ролик киргизип коем, каяктан каяка барыш керек, кайсы адресте полный жайгашкан. Ошол үчүн туугандар, мен булар менен компания менен сүйлөшүп келишим кылып келдим. 1 апрелден баштап бүгүн жумушубузду баштадык. Бүгүндөн баштап мен ушул компанияны реклама кылып турган болдум. Паркка кошулуп 1%тен иштешкиле. Жана кимде ким машина керек болгон болсо, аренда, выкупка ушул жактан алсаңыздар болот туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. Саната паната боюнча тоже информация келет. Бүгүн 1-число только. Алар 4-число акча салабыз деген, ага чейин дагы эми электромобиль менен иштейбиз. Кудай буйруса. Ошол үчүн туугандар, кимде ким электромобиль издеп аткан болсо, ушул номерге кайрылгыла, ушул адреске баргыла, жана ушул адреске барып туруп, чисто мени колдоп паркка кошулуп койсоңуздардан чоң рахматымды айтат элем. 2 айдан баштап жакшы розыгрыштар башталат туугандар. Жакшы розыгрыштар, приздер дагы мындай күчтүү приздер болот деп айтты. Аны эми уже по ходу дела бүт баарын эме алып болдук. Азыр 1 ай көрөйлү деп эме кылды да. Чок чуму кандай, типа канча адам келет экен, сен атыңан дегендей кылыпчы. Анан мен эми силерге ишенип атам туугандар. Ишеничти бир аз кичине кошо акташып койгула эми. Кошулуп дегендей. Атак барыңыздарга чоң рахмат туугандар. Эми таксини электрде кылабыз. Ийгилик барыңыздарга.